Спутник Кыргызстан радиосунда актуалдуу темалардын алкагында биз маегибизди улантабыз. Бүгүн ушул багбанчылык боюнча жана ошондой эле ушул жакында жаз дагы келет. Ушуга байланыштуу ушул көчөттөрдү жана ошондой эле анын ичинде алма өстүрүү, бадам өстүрүү ушул кандай негизде туура жана пайдалуу ишке ашырылыш керек. Мына ушуну адистин ушул кеңешинде бүгүн сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө айтып бермекчибиз. Жана студиябызда багбанчылык боюнча адис Медербек Жанбаев болот. Жана студияда кызматта мен Асылбек Бактыбеков жана кесиптешим Шабдан Абылгазы уулу. Арбаңыздар ардактуу угармандар, бүгүн ушул жаздын келиши, келе жаткан жазды кандай даярдыктарды көрүш керек, жазга даярдыкты кышта башта деп коет. Ошого байланыштуу багбанчылык иштерин, азыртадан алма бактарды, деги эле өсүмдүк бактарды кандай бутап, кандай даярдай бериш керек, жерди кандай даярдай бериш керек, деги эле ушул багыттагы темада кебиз толайбыз. Негизи эле мына ушул багбанчылык өзүнүн жогорку рентабелдүүлүгү жана кайра иштетүүгө жана экспорт боюнча потенциалы менен тастыктап келет. Бул бүгүнкү күндө айыл чарба багыты, айыл чарба бул сектору чындыгында потенциалы абдан бир жогорку тармак экенин дагы бүгүнкү күндө адистер дагы байма-бай айтып келишет. Анын ичинде ушул IT, медицина тармагы дагы абдан бир муктаж бир адистиктерди дагы бүгүнкү күндө талап кылууда. Анын ичинде айыл чарбаны дагы кошуп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол сөз баштан болсун. Айыл чарба жаатындагы биздин Кыргызстандагы абал кандай? Учурда. Анан бул жакта жасала турган иштер кандай? Мына ушулар тууралуу баштайлы, андан соң маегибизди улантабыз. Ассаламу алейкум, жалпы угармандар. Менин аты-жөнүм Медербек Жанбаев. Эми Кыргызстан, биз өзүмдү калсаңыздар бир тааныштырып өтөйүн. Буга чейинки мен 2011-2016 жылы Бишкекте Кыргыз-Түрк Манас университетинде ушул айыл чарбанын бакча жана тал өсүмдүктөр деген бөлүмүндө окуп бүтүрдүм. Андан кийин Туркиянын Адана шаарында айыл чарба боюнча, өзгөчө багбанчылык боюнча күчтүү болгон Чукурова университетинде 2 жыл магистратура окудум. Азыркы тапта 4 жылдык окуунун 2,5 жылы бүттү, докторантура окуп жатабыз. Жалпы жандан 9,5-10 жылдан бери ушул кесипти окуп келем. Колубуздан келишинче илим алганга, Кыргызстанга пайда бергенге аракет кылып атабыз. Эми сурооңузга жоопко келсек, Кыргызстандын жалпы өзү эле билебиз, 66% айыл жергесинде жашайт. Биз индустриалдык, агрардык өлкө деп таанылган өлкөбүз, бирок жалпы жана индустриябыз көп деле эмес да. Агрардык өлкөгө дагы басым мүмкүнчүлүгүбүз, потенциалы жогорураак. Айылда адамдардын көпчүлүгүнүн жашоосу, экологиябыз, таза суубуздун көптүгү, топурагыбыздын тазалыгы, мисалы башка өлкөлөргө салыштырганда ушундай потенциалыбыз жогору. Бирок башка өлкөлөргө, өзгөчө Европа өлкөлөрүнө, Австралияга, Жаңы Зеландия, Европага, Америкага салыштырганыбызда биздин айыл чарбанын абалы начар десек туура эле болот. Мен азыр айыл чарбадагы өз алдынча бөлүнүп кетет. Өсүмдүк өстүрүү тармагы, анан мал чарбасы деп бөлүнүп кетет да. Основнойчу өсүмдүк өстүрүү тармагында өзү дагы 3-кө 4-кө бөлүнөт өз ара. Жашылча, овощеводство деп коет, жашылча өстүрүүчүлүк, помидор, бадыраңга окшогон өсүмдүктөрдү, тал өсүмдүктөр деп коет, буудай, арпа, жүгөрүгө окшогон. Анан багбанчылык деп коет, бул мөмө жемиш дарактары, алма, алмурут, өрүк сымал. Ошондой эле декоративдүү өсүмдүктөр, кооздук үчүн парктарда өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Мен ушул 4 бөлүмдүн ичинен багбанчылык боюнча окуп атам. Алардын ичи дагы өз алдынча 3-кө бөлүнөт, 3-кө 4-кө багбанчылык илими деле мөмөлөрдү бөлөбүз да бизче. Катуу кабыктуулар деп коебуз, бадам, мисте, жаңгага окшогон кабыгы катуу болгон мөмөлөрдү катуу кабыкта деп коебуз илимде. Катуу данектүү же болбосо орусча косточкой деп коебуз. Черешня, келяс мындай айтканда, шабдалы, өрүк окшогондор катуу данектүү. Үчүнчүсү жумшак данектүүлөргө алма, алмурут, айвага окшогон өсүмдүктөр, мөмө дарактары туура келет. Андан башка дагы жүзүм сымал өсүмдүктөр, жүзүм, карагат, малина окшогончу. Эми Кыргызстан абалы жалпы жонунан буга чейин илимпоздорубуздун саны чындыгында азыраак, илимге болгон талап, илимге болгон маани берүү төмөн бизде. Айыл чарбада акыркы мына эгемендүүлүктү алгандан кийин илимпоздордун саны кескин түрдө азайып кеткен. Бизде учурда Кыргызстанда 60ка жакын жогорку окуу жай болсо, ошонун 2осунда гана Кыргыз-Түрк Манас университети биринчиси кечиресиздер, Скрябин атындагы агрардык университет көп жылдан бери эмгектенип келатат. Экинчиси Кыргыз-Түрк Манас университети 2008-жылдары ачылды. Биз дагы 4-муун болуп калабыз ал жакта окуп бүтүргөн. Ушул 2 гана жогорку окуу жайда айыл чарба тармагында окутулат. Калгандар колледж, мындай кичинекей билим берүүсү терең деңгээлде билим бере турган окуу жайыбыз да жок. Ошого байланыштуу биздин өнүгүүбүз дагы жай баратат. Жай. Тезирээк барыш үчүн, биз кадамыбызды тез атташ үчүн илим адамдары
саясат тармагындагы айыл чарба министрлиги, үчүнчүсү ишкерлер, бизнесмендер үчөө биригип гана иштегенде Кыргызстандын экономикасы да жакшы жакка оңолот, айыл чарбасы дагы тез арада туура жол менен өз калыбына түшүп кетет да. Азыр СССР убагында чыгарылган китептер, СССР убагында окутулган маалымат булактары ошо Скравин университетинде көбүнчө ушулар окутулат. Манас университети салыштырмалуу көбүрөөк дүйнөлүк аренага чыгып атса деле, ал жакта дагы илимпоздор саны жетишсиз. Кээ бир учур келет, бир эле илим адамы, бир эле профессор же мугалим, доцент, доктор 2-3 сабак берип калган учурлар келет да, кездешет. Себеби адистин жетишсиздиги болуп атат бул жерде негизги маселе. Жалпы жана ошо илим жагынан баштап кетсек, анан Кыргызстан өзүн айтып кете турган болсок, Кыргызстан айттык экологиялык жактан деле, экономикалык жактан деле айыл чарбага ыңгайлуу өнүктүрүүгө. Бирок бизде көп нерсе өндүрүлбөйт. Көп нерсе сырткардан, башка өлкөлөрдөн, Өзбекстандан, Туркиядан, Европа өлкөлөрүнөн, Сербия болсун, Италия болсун, көчөттөр мисалы, мен өзүм кесимен сүйлөйм бүгүнгөрүк, башка жашылчаны башка адистер сүйлөсүн, теплицаны башка адистер сүйлөсүн, биз багбанчылык боюнча интенсив деген англисче жиш деген сөз да. Жиш. Мен 1 гектар жерге же бир 10 соток жерге мурда 4 метрге 5 метр кылып көчөт өстүрүп, 400-500 көчөт батырчу элем да. Азыр интенсивный багбанчылыктын натыйжасында биз 1 гектарга 2000-3000 көчөт, нормасы ушул 2000-3000 көчөт батырып, 4 метрге 1 метр, 3,5 метрге 1 метр, 4,5 метрге 1 метр, 2 метр кылып, бул көчөттүн түрүнө, сортуна жараша бак кура алабыз. Ал жерден эскиден 15-20 тоннага чейин араң, болбосо 10 тоннаны тегерегенде алма мөмөлөрүн ала турган болсок, азыр орточо 50 тоннаны тегерегенде алса болот. Дүйнөнүн стандарты ушу. 60-70ке чейин чыккандар бар. 40 тонна, биздин Кыргызстанга 35-40 тонна деп USAID иштегендер ушундай информация берет. Жалпы жонда мен 40 тоннадан 60 тоннага алып сунуштайм. Ушул аралыкта 1 гектардан алма өндүрсөк болот депчи. Мүмкүнчүлүк бар, Мүмкүнчүлүк толук бар. Эми сортторго же болсо региондор боюнча бир аз сүйлөшүп кетели. Түштүк регион Кыргызстандын бир жердин климатынын жылуу же муздак, ысык же салкын болушун чечкен эки негизги нерсе бар жаратылышта. Ал биринчиси экватор сызыгына жакын өлкөлөр, жакын жайгашкан мамлекеттер, аймактар ысыгыраак болот дагы. Түндүк жана түштүк уюлга жылган сайын бул нерсе салкын өлкөгө айланып берет да. Кыргызстан деле түштүк региону жылуу, түндүк региону салкын салыштырганда. Ысык көл, Талас областтары, Жалал Абад, Баткен, Ошко караганда бир аз салкыныраак келет, жаз кечирээк келет, кыш эртерээк келет. Экинчи чече турган нерсе деңиз деңгээли. Канчалык ар 200 метр, 150-200 метр бийиктеген сайын биз тоого чыккан сайын 1 градус температура түшө берет, төмөндө берет. Мен Ош областында 1000 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте турсам, Алай тоолорунда 2000 метрде мен 1000 метр арада 5 градус температура ойнойт да. Ал жерде 5 күн эрте гүл ачса бир эле сорт. Ошол эле Алайдын айылында, Алай районунун 5 күн кечирээк гүл ачат. Болбоду дегенде. Бул ушундай нерсени түшүндүрөт. Ошого жараша ысык жерде өсө турган өсүмдүк мөмө дарактарын, салкын жерде аймактарыбыз болсо салкын жерде жакшыраак өсө турган өсүмдүктөрдүн түрүн тандашыбыз керек да. Биз ушул жол менен ийгиликтин жарымын ээлеп алсак да болот. Мындай мен ысык жерде мен салкындык сүйгөн алмага окшогон өсүмдүктү өстүрөм десем, же болсо черешняны өстүрөм десем, гиляс. Түштүк регионунда кокон гиляс деп коет. Гиляс, черешня орусчасы. Бул көп ысык жерлерде эгиз мөмө көп пайда алып кетет да. Себеби дегенде мөмө дарактарында 1 жылдык бутактар пайда болот. Ар жылы бутак өсөт. Ошол бутак пайда болгондо жалбырактар пайда болот. Жалбырак менен бутактын бириккен жерин жалбырак колтугу деп коет элимде. Жалбырак колтугунан бүчүр пайда болот. Ар жылы 1 жылдык бутактардан. Бул бүчүрлөр экинчи жылдан баштап мөмө бере турган бүчүргө айланат. Англисче спур деп коет. Спур мөмө бере турган бутак, мөмө бере турган бүчүр. Бул бүчүрлөр пайда болуп атканда өз ара эки түрдө бөлүнүп кетет да. Морфологиялык, физиологиялык деп. Физиологиялык, морфологиялык бөлүнүү стадияларынан өсөт. Ошол мезгилдерде өтө ысык болуп кете турган болсо температура бир энелик ургачы орган ичинде бир энелик пайда болбой эки түйүлдүк пайда болуп дагы экөө тең чаңдашып кийинки жылы 1 жылдан кийин эгиз мөмөлөр көп пайда болот. Бул черешняга окшогон мөмөлөрдө сапатты төмөндөтө турган бир нерсе да. Мен канча эгиз мөмөм көп болсо ошончо арзанга сатам, аз акча табам деген сөз. Аны бир аз салкыныраак, жаңгак окшогон, жаңгактагы плюс 38 градустан жогору чыккандан кийин ичи карайып кетет. Маңызы биз жей турган жери карайып кетет. Жаңгакта ар бир мөмөнүн сапатын чече турган белгилүү критериялар бар. Мисалы жаңгак деп калдык. Азыр докторантура изилдөөндөгү жаңгак боюнча Кыргызстанда өзүнүн жаңы сортторун чыгарганга
сорт дебейин, генотип деп коебуз. Генотиптерин чыгарганга аракет кылып атабыз. Ал барып сортко айланышы мүмкүн, Кудай кааласа, 10-15 жылдын ичинде. Эми жаңгак канчалык маңызы ак болсо, ошончолук сапаттуу деген сөз да. Канча күрөң же кара, кою түстүү болсо, ошончо сапаты төмөн деген сөз. Канчалык бүтүн чыкса, бабучка, кыргызчасы көпөлөк деп коет. Канча бүтүн чыкса, ошончо кымбатка сатылат. Канча төмөн болсо, ошондой майынын проценти 60-70-80 болсо дагы жогору, төмөн болсо дагы аз. Кабы канча жука, өтө жукасы да жакшы эмес, өтө калың дагы жакшы эмес. Өтө жука болсо, биз чакканга оңой болот. Жаман жагы узакка сакталбайт. Бул бир. Ошончо тез арада 1 айдын ичинде бузулуп кетишет. Оорулар менен ооруп, баягы грибок козгордун оорулары менен. Экинчиси, каргага окшогон, тыйынчычканга окшогон табияттагы жаныбарлар аларды оңой эле жеп, биздин түшүмүбүздү дагы азайтат да. Ушундай. Бадамда болсо эгиз мөмө. Бадамда дагы данегин чакканда, кабыгын чакканда ичинде эгиз мөмө канча көп чыкса, сапаты ошончо төмөн деген сөз да. Канча эгиз мөмө аз чыкса, канча кеч гүлдөсө биздин сортубуз. Бул ар бир мөмөнүн ушундай критериясы бар. Алмадагы алма, черешня окшогон өсүмдүктөр салкыныраак жер жакшы көрөт. Катуу косточкой деп коебуз, катуу данектүүлөр, өрүк, шабдалы, нектаринге окшогон түрлөр дагы ысыраак жерди жакшы көрөт. Бадам, мистеге окшогондор күн жыш болгон жерде, адырларды эле байкасаңыздар, Кыргызстанда түштүк, адырдын түштүк аймагында дагы көп ушу мисте, табияттан өзү уругунан өскөн мисте, бадам же болбосо өрүк, ушулар уругунан чыкканын көрөсүздөр. Түндүк жагында эмес. Себеби дегенде булар жарыкты, анан жылуулукту өтө көп жакшы көрөт. Вегетационный период узак болгон жерлерде жакшы өсө алат да. Ошондо мындай общий картаны чызганга аракет кыла турган болсом, мен биз деле жаш адиспиз. Күчтүү илимпоздорубуздун, профессорлорубуздун, чоңдорубуздун жанында биз кичинекей эле болуп калабыз, бирок колубуздан келишинче, тишибиздин өтүшүнчө биз деле аракет кылып атабыз. Окутканга, интернеттен акысыз башка курстарды уюштуруп, колдон келишинче картасын чызганга аракет кыла турган болсок, мына түштүк региондон, анан Бишкектин дагы ошо аэропортко жакын жактары картадан илимий изилдөөлөрүн караганда бир аз жылуураак болуп келет да. Ысык жерлери ушул жер. Анан салкын жерлерибиз тоолуу аймактарга жакындашкан сайын бир эле нарындын ысык жери бар, суук жер бар. Бирок жалпы жонунан нарын суук. Ошол эле Оштун деле основной ысык бир область, бирок тоого алай жакка чыккан сайын, башка тоолуу аймактарга чыккан сайын ал жакта эле салкындай берет да. Ысык жерлерибизде мөмөнү эрте чыгарышыбыз керек биз. Мөмөнү, мисалы, өрүктү, черешняны эрте чыгара турган болсок, биз деле Өзбекстанга окшоп, Туркияга окшоп, Россияга экспорттосок болот бул мөмөлөрдү. Ошондо Кыргызстанга ички баягы кирешеси да көбүрөөк болот. Эрте чыкканда биз азыр адамдар менен дайыма байланыштабыз. Иш адамдары менен, бизнесмендер менен, илим адамдары менен, дыйкандар, жөнөкөй фермерлер менен, бардыгы менен колубуздан келишинче аракет кылып атабыз, байланышып. Москвада иштеген бир байкебиз айтат, эрте жазда майдын 12-леринде биздин Араван районунун Төмөйүн деген жерлер бар, ысык. Биринчи дарбыздар ошол Шамалсай, Аксы районунун Дейрес деген айылдарынан Кызылжар. Ошол Төмөйүнгө окшогон ысык жерлерден чыгат да. Булар Кыргызстандын мындайча айтканда фишкасы болуш керек. Эрте мөмө чыга турган, эрте жашылча чыга турганчы. Ошол жерлерде биз дарбызды, коонду, же болбосо мөмө жемиштерден өрүктү, катуу данектүүлөрдү эрте чыгара турган болсок, жогорку баада жакшы сапатта өндүрсөк болот. Дагы Россияга окшогон суук өлкөлөргө биз сата алабыз, экспорттой алабыз. Жыйынтыгында ошол жердеги жергиликтүү фермерлерге дагы чоң киреше болот. Кыргызстан өлкөсүнө дагы көп киреше кирет дагы. Жалпы баарыбызга пайдалуу болот да, мындайча айтканда. Эми орто мезгилде и так эле бардык адамдар орто жерде өндүрүшөт. Орто мезгилде бардык көпчүлүк мөмөлөр биринчи чыкканда кымбат болот, орто мезгилде төмөн баасы, кайрадан узакка сакталган мөмөлөрдө өзгөчө малинага окшогон, черешняга окшогон, кулпунайга окшогон, кайрадан суук түшө баштаганда же болбосо ошол мөмөнүн общий количествосу азая баштаганда баа кайрадан көтөрүлөт. Суук аймактар, деңиз деңгээлинен бийик 1000 метр, 1300, 1500 метр бийиктикте жашаган, 2000 метр керек болсо, жашаган аймактагы жашаган туугандарыбыз ошол эле өрүктүн, ошол эле мөмөнүн кеч быша турган сорттору менен, же болбосо эрте бышса деле ал жакта 1 ай, 1,5 ай кеч бышат да, климаттан улам. Кеч быша турган сортун кошо эксек, дагы 2 ай, 2,5 айга чейин узашы мүмкүн. Ошондо биз май айынан баштап, майдын 1-инен баштап, жалпы Кыргызстан үчүн айтып атам, сентябрдын 1-ине чейин өрүк жегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, илимди туура колдонуу менен. Эрте бышкан жеринде эрте сорту менен, плюс керек болсо күнөскана деп коебуз, теплица үстүн жаап, мулчалоо деп коет илимде, кара пленкалар менен же саман менен органикалык же неорганикалык жол менен мулчалап, топурагын кумдуу топурактарды өстүрүү жол менен биз мөмөнү эртерээк алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир жыма дагы тездетип берет бул. Ошого окшогон ыкмаларды колдондура алмасак, эң ысык жерлерибизде эрте бышат, андан кийинки жерлерде орто, андан кийин кеч. Биздин базарыбыздагы адамдар дагы, Россия болсун, башка өлкө болсун, мага узагыраак мөөнөттө белгилүү тоннада мөмө алып келип бериптир дейт да. Биз
бир эки жума эле алып барып берип черешняны андан кийин токтотуп койсок клиентибизди качырабыз, мындайча айткандачы. Мүмкүн болушунча вегетациялык периодду узатышыбыз керек. Бул географиялык жактан дагы бул азыр Туркия ушуга аракет кылып атат. Мисалы мен 4,5 жылдан бери Туркияда жашайм, окуйм. Ошол жердеги күчтүү илим-поздорун угабыз, колубуздан келишинче окуйбуз, илимий макаланы, башканы. Ушундай саясатты колдонуп, жакшы өзүнүн өлкөсүн астыга тартканга аракет кылып атышат да. Эми бизде Кыргызстан, Өзбекстанды, жаныбызда Казакстанды карай бербей, ошол эле жанда ушу өнүккөн өлкөлөрдү дагы караганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз дагы тезирээк жетип калышыбыз мүмкүн ошо максаттаргачы. Биз Өзбекстан менен конкурент болобуз десек, Туркияга эч убакта жете албашыбыз мүмкүн да. Туркия менен конкуренция болобуз же Америка менен конкуренция болобуз кээ бир темада десек, мисалы мистеде же бадамда, анда Өзбекстанды ашып өтүш ыктымалыбыз да жогорураак да. Ар бир өлкө белгилүү темада аябай өнүккөн. Мисалы Өзбекстан коңшу өлкөдөн айта турган болсок, черешня боюнча аябай күчтүү, жүзүм боюнча аябай күчтүү. Негизинен эли мээнеткеч. Туркия боюнча айта турган болсок, көпчүлүк мөмөлөрдө алардын арасынан черешня бар, кокон гиляс, ошо гиляс деп коебуз. Фундук бар, катуу кабыктуу мөмөлөрдөн. Дүйнөдөгү өндүрүлгөн фундуктун 80% Туркиядан өндүрүлөт. Ал дагы Туркиянын Кара деңиз, Чорный море, Кара деңизин жээгиндеги жерлерден. Башка мөмөлөрдөн инжир бар, өрүк бар, кургатылган өрүк. Дүйнөдөгү эң чоң өндүрүүчү өлкөлөрдүн катарына кирет Туркиячы. Жүзүм боюнча айттык, Өзбекстанды айттык. Туркия деле бар, бирок Өзбекстан. Анан бул мөмө дарактары дагы ар бир мөмөнүн өзүнүн максатына жараша өндүрүлөт. Кээ бир мисалы өрүктөн мисал бере турган болсок, өрүктүн таза дасторкондук сорттору бөлөк болот. Бышканда свежий жегенгечи алар көбүнчө эрте бышат, узакка сакталбайт. Даамы жакшы болот. Сыртында товарный вид деп коебуз, товарный види жакшыраак болот. Узакка сакталгандар деле чыгып атат акыркы жылдары. Эми анын жанында кургатыла турган өзүнчө сорттор бар. Кургатыла турган сортторунун курамында сахар, углеводдор көбүрөөк болот. Канчалык көп болсо 20, 25, 26%ка чейин болгон сорттор бар. Ал эми дасторкон сорттордо 10%, 15%, ашып барса 20%га жакын. Бул пайызы канча жогорулган сайын ошончолук ширин боло берет да. Кургатылганда да көбүрөөк как деп коебуз го, как пайда болот. Алманын кагы бар, өрүктүн кагы бар. Азыр керек болсо бизге окшогон жаш жигиттер Америкага чейин экспорттоого аракет кылып атат. Ушул Кыргызстандан органикалык өрүгүн, органикалык кургатылган алма кагын, кыргыз тоо балыгын, жаңгагын органикалык, бирок неорганик эмес. Ал жакта Amazon деген сайтта аябагандай кымбат бааларга сатканга аракет кылып атышат. Биз өндүрө турган болсок, дүйнөдө илим өнүккөн сайын биздин бир профессордун сөзү бар. Адам баласы дейт, айга маршрутка менен барып келип кала турган болсо дагы дейт, ушунчалык өнүксө дагы дейт, мындайча айтканда, айыл чарбанын мааниси эч убакта жоголбойт дейт да. Айыл чарба деген жеген тамагыбыз, кийген кийимибиз. Бардык адам биринчи муктаждыгы жеген тамага, анан кийим, анан үйгө муктаждык болот го, негизги муктаждыктар. Айыл чарбасы Кыргызстанда потенциалдуу тармактардын бири деп көп айтып келебиз да. Ошол эле багбанчылык тармагынан дүйнөлүк рынокторго чыгып кетсек болот, экономиканы ошол аркылуу өстүрсөк болот, ички продукцияга салымын жогорулатсак болот. Баткендин ошол эле өрүгүн бренд кылсак болот, Жалал Абадтын жаңгагын бренд кылсак болот, Ысык көлдүн алмасын, Нарындын чычырканагын эми бөлүп кете берсе көп. Бирок эмнегедир канча жылдан бери ошол багытта рынокту дагы деле элей элекпиз. Чоң дүйнөлүк рынокто кое туралы жакынкы аралыкта түзүлгөн ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин рыногу, бул 180 миллион адамдык чоң рыноктордун бири. Ал тургай ушул Кыргызстандын ичинде дагы толук кандуу камсыздап жатабызбы деген маселе жаралат да. Анан мунун баары эмнеден? Эмнеге кайсы жагынан туура эмес кылып жатабызбы? Биздин сорттор же майдаланып кеттиби, же сапатсыз болуп кеттиби, же кандай? Эми буга биз канчалык адистигибиз туура келет билбейм, бирок колубуздан келишинче жооп берүүгө аракет кылалы. Дүйнөлүк экономикага чыгышыбыз үчүн, башка өлкөгө биз бир товар сатышыбыз үчүн, каала мөмө болсун, каала башка сферада болсун, белгилүү стандарттар бар, ар бир нерсенин критериясы бар. Ошол талаптарга жооп берген гана деңгээлде мөмө өндүрө алсак, биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз да. Же болбосо коңшу өлкөлөргө ошол Евразия биримдигине сата алабыз ошол мөмөбүздү. Азыркы учурда аракеттер жакшы эле болуп атат. Мисалы, органика жагынан Кыргызстанда потенциал жогорураак. Биз СССР убагында көбүрөөк химиялык жол менен дарылап, азыктандырып, бирок СССР тарагандан кийин 91-жылдан кийин ал нерселер токтолуп калды дагы. Мындай бир топ жыл, 20-28 жылдан бери химиялык жол менен бир аз азыраак башка өлкөлөргө салыштырганда. Көп эле негизи анчалык деле аз эмес, бирок Туркияга салыштырганыбызда биздин топурактарыбыз кичине тазараак. Биз эртерээк кайтып органикага кээ бир темада кирип кетсек болот. Бирок органика дагы кыйыныраак, өндүрүш дагы бир аз кыйыныраак. Өзүнүн ар бир өндүрүлгөн уругунан, көчөтүнөн баштап, өстүрүлгөн бүт
ар бир кадамы эч кандай химиялык жол менен аралашпаш керек да. Дарысы болсун, кароосу болсун, күрөшүүсү болсун. Ошол эле учурда ал берилген сертификат башка өлкөгө өтүш керек, Европага же Америкага өтүш керек. Бул Европанын стандарты деле, берилген сертификаты деле Америкага чейин Америкага барганда өтпөйт да, алар өздөрү анализ кылып, өздөрүнүн ар бир элементине чейин анализ кылып, туура келсе анан сертификат берип, сиздин товарыңызды алабыз деп келишим түзүшөт. Болбосо, кээ бир элементи туура келбесе, мындайча айтканда химиялык жол менен өндүрүлгөн болгонун тастыктай турган болсо, кабыл алышпайт. Аларда илим жакшы өнүккөн, лабораториялык шарттар жакшы өнүккөн, илимпоздордун саны көбүрөөк. Бул тармактарга маани берүү көп. Негизинен бул баягы баардык нерсе башынан башталат да. Ийнен деле учу бир нерсени казат да, ошол сыңар эле бул нерсенин баш илимге барып такалат. Бизде азыр жаштарыбыздын көпчүлүгү башка кесиптерге окуганга аракет кылып атат да. Ушу айыл чарбага окшогон, ветеринарияга окшогон кесиптерди көбү тоготушпайт. Бир сөз менен айтканда, мындай өтө төмөн деңгээлде көрүшөт да. Эгерде азыр биздин чоң агаларыбыз менен жолугуп сүйлөшүп атабыз, ушу ишкерлер менен Европага барып келген, чет өлкөнү көрүп келип, таң калып, ушундай укмуш Израиль адырларына бактарды тигип, сонун суугар системасы менен, тамчылатып суугар менен кандай сонун киришелер таап атат. Туркия ошол эле башка өлкөлөр, Европа өлкөлөрү кылгандар кылып атышат да. Мындайча айткандачы, биздин акча жагынан мүмкүнчүлүгүбүз көбүнө жетпейт. Көп эми айта кете турган болсок, тамчылатып суугаруу бизге Өзбекстандан, Туркиядан, Израилден, Кытайдан келет. Өзбекстандан азыраак, эми основной Туркия, Израиль, Кытайга окшогон өлкөлөрдөн келет. Ал нерсени өндүрбөйбүз. Үрөнчүлүк темасына кете турган болсок, уруктар, жүгөрүнүн уругу болсун, башка бадыраңдарыбыздын уругу болсун, основной Голландиядан, жашылчылардыкы, Америкадан келет. Балким кээ бири гибридтер. Эми гибрид, кечиресиздер, гибрид деген аргын деген сөз. Гибридтин эч кандай зыяны жок. Бирок бир жыл түшүм берип, экинчи жыл толук түшүм ала албайсың да. Бир эле жылдык ал. Мындайча айтканда, элди ошол фирмаларга байлап койгон деген эле бир сөз. Ар жыл акча төлөп. Мен айтайын деген ГМО, генно модифицированный организм, ген өзгөртүлгөн организм. Кыргызстанга окшогон, Туркияга окшогон өлкөлөр тыюу салган да. Кытайга окшогон, Америкага окшогон өлкөлөрдө эч кандай тыюу салуу жок. Алар адамга зыян деп эсептебейт. Ошон үчүн каалагандай сорт менен өндүрүш кылып атат. Өндүрүшүбүз жок, уругубуз жок, көчөтүбүз жок. Өзүбүздө өндүрүлөт, бирок эски ыкмалар менен өндүрүлөт. Көчөттөргө көбүрөөк мөмө багына басым жасайын. Ошол биздин Баткен областынын кээ бир аймактарында алманын, черешнянын, башканын көчөттөрү азыркыга чейин деле өндүрүлөт. Биз деле жакында барып көрүп келдик кээ бир аймактарын. Негизинен азыр сөзүңүз каралжы. Биз азыр ушул жаңылыктарга кезекти берели, андан соң уланталы. Кадырман угармандар, бизде азыр багбанчылык боюнча Адис Медербек Жанбаев ушул Кыргызстандагы агрономиянын, айыл чарбасынын абалы тууралуу бизге маек курууда. Жаңылыктар топтомунан соң